Бардыгыңыздарга салам. Мен бүгүн сиздерге имбир чайынын демдөө жолун көрсөтөм. Имбир чайы ден соолукка өтө пайдалуу. Имбир чайы бул имбирди жука кылып арчып алабыз. Кабыгын арчып, бир чайный ложкага ылайык кылып майда кылып туурап алабыз. Имбир бул имбирдин мекени түштүк чыгыш Азия, түндүк Индия. Ошол жактардан келет бизге имбирдин тамыры. Анан имбир порошок түрүндө сатылат. Имбир тамак ашка кошулат көбүнчө. Дарылык касиети чоң имбирдин составында көптөгөн витаминдер, В группасындагы В3, В9, В5, В6 витаминдери, минералдык заттар, май кислоталары, омега-3, омега-6, фолий кислоталары, ушуга окшогон көптөгөн минералдык заттарга бай. Имбир жөнүндө интернетке жазып атышат. Күн сайын 2-3 мал ичиш керек деп. Жок, андай болбойт. Имбирди бир жумасына 2 гана жолу ичүү зарыл. Имбирди ашыкча салмак менен жабыркагандар бир жумада 4 жолу демдеп ичсе болот. Имбирдин каршы көрсөтмөлөрү дагы бар болгондуктан имбирди көп ичкенге болбойт. Бир жумада 2 жолу гана ичсе болот. Имбир кимдерге болбойт? Ашказан жарасы менен жабыркагандарга, кан кеткен учурда боюнда бар аялдарга имбир болбойт. Мынакей биз имбирди, биздин чайник чоңураак болгон үчүн имбирди 2 чайный ложка ылайыктап алдык, майдалап алдык. Эми 1 столовый ложка бал кошуп коебуз. Мынакей. Имбирдин кайсы ооруларга пайдалуу экенин айтпай кетиптирмин. Имбир гриппке эң жакшы ичимдик. Имбир кошулган чай гриппке эң сонун жардам берет. Грипп учурунда, эпидемия учурунда. Анан грипптин алдын алуу максатында ичсе, чайды кошуп койсоңуздар дагы болот, кошпой дагы койсоңуздар болот чайды. Имбир ашыкча салмак менен жабыркагандар үчүн эң жакшы. Грипп ооруларына алдын алат. Грипп убагында, грипп болуп аткан мезгилде ичсе эң жакшы жардамын берет. Аппетитти ачат. Ооз көңдөй ооруларында абдан жакшы жардам берет. Бүйлөлөр сезгенгенде, стоматит болгондо, ооз көңдөйүн тазалайт. Имбир антиоксидант. Имбирди ушундай кылып бир жумада 2 жолу демдеп ичип жүрсөңүздөр организмге оң таасирлерин берет.